Мен мугалим болуп иштейм. 2016-жылы белгисиз эле себептерден улам сөгүш алып калганмын. Бирок ал нерсени мен жумушумду так аткарып жойгон болчумун. Быйыл сыйлыкка жиберилсин деп кесиптештеримден сунуш түшсө, директорум анын сөгүшү бар деп алып койду. Өзү дайыма мага өч болуп жумуштан кыса берет. Эмнеге 1 жылда сөгүш жоюлду деп алып, кайра сөгүшү бар десе боло береби? Же мыйзам ар кимге ар кандай болобу? Ошого эч түшүнбөй жатам. Мыйзам барына бирдей. Мыйзамды аткаруу барына милдеттүү. Сиз айтып жаткан тартиптик жаза боюнча, тартиптик жаза Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык бул мындай жарыяланган күндөн тартып, демек 1 жыл бою жарактуу болот. Эгерде сиз ошол 1 жылдын ичинде кайрадан тартиптик чара колдонулган болсо сизге карата, анда бул дагы 1 жылга узартылды деген мындай түшүнүк. Сиз айтып жатасыз жоюлду деп. Демек 1 жылдан ашуун мындай сөгүш болушу мүмкүн эмес. 1 жылдын ичинде сиз ошол демек кайрадан административдик укук бузуу кылбасаңыз, анда сиз мындай сөгүш албады деп эсептелинесиз. Демек бүгүнкү күндө сиздин сөгүшүңүз жок. Ал эми сунуш боюнча. Сунушту силердин ошол кандай ишкана экениңерди сиз көрсөтпөпсүз. Мамлекеттик ишкана же болбосо мындай жеке ишкана эмне жөнүндө кандай сыйлыкка сунуш көрсөткөн. Сунушту дагы өзүңүздөрдүгү мындай профсоюздук уюм жөнөтүшү мүмкүн, же болбосо атайын жетекчинин колу менен кетиши мүмкүн, же болбосо ошол жааматтык келишимдин негизинде иштеген болсоңуздар, ошол атайын сунуш жөнөтүлүшү мүмкүн. Сиздин эч кандай бүгүнкү күндө тартиптик жазаңыз жок, ошондуктан мындай сыйлык алганга, сыйлыкты бербей койгонго сизге эч кандай мындай тоскоолдук жок. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси 149-берене тартиптик жазанын колдонулуу мөөнөтү. Тартиптик жаза ал колдонулгандан кийин 1 жыл бою жарактуу болот. Эгерде ошол мөөнөттүн ичинде кызматкерге жаңы тартиптик жаза берилбесе, ал тартиптик жаза берилген эмес деп эсептелинет. Тартиптик жаза колдонгондон иш берүүчү аны 1 жыл өткөнгө чейин өзүнүн демилгеси боюнча, кызматкерлердин өтүнүчү боюнча, кызматкерлердин өкүлчүлүктүү органынын же кызматкердин түздөн-түз жетекчисинин расмий өтүнмөсү боюнча алып салууга укуктуу.